Түндүк түштүк жаңы жолу кимге пайда? Бул тууралуу азыр кыскача айтып беребиз. А сиз болсо каналга катталып, лайк жүрөкчөнү басып койгонду унутпаңыз. Азыр өзүңүздөр билгендей, Кыргызстандын түндүк менен түштүктү бириктирген бир гана Бишкек-Ош жолу бар. Ал эми түндүк түштүк альтернативдик жолу 2014-жылы салына башталып, азыр 100%га жакын бүтүп калыптыр. 2025-жылдын май айында жаңы жол пайдаланууга берилет экен. Жолдун узундугу 433 чакырым. Альтернативдик жол Балыкчы шаарынан башталып, Кочкор, Кызыл Жылдыз, Арал, Казарман жана башка айылдар аркылуу өтүп, Жалал-Абад шаарына чейин келет экен. Жол ишке берилгенде өлкөнүн түштүк аймактардан Балыкчыга 6 саатта жетип барышат. Түндүк түштүк жолу абдан татаал жерде салынды. Садыр Жапаров президент өзү айткандай, Кыргызстандын 94% жерибиз тоолор жана зоолор экен. Жаңы жолдо Көгар ташуусунда перевалда узундугу 3,9 чакырым болгон 2 чоң заманбап туннель салынды. Ошондой эле Нарын дарыясынан 2 эстакадалык көпүрөлөр курулду. Биринчисинин узундугу 400 метр, экинчисиники 1 чакырым 86 метр. Алардын бийиктиги жерден 40 метрге чейин түзөт. Жаңы жолубуз Нарын жана Жалал-Абад аймактарда сонун кооз жерлерден өтөт. Эми Кудай кааласа, жолдун ачылышы менен эң биринчи пайда биздин элибизге жана жүргүнчүлөрүбүзгө алып келет. Жүктөрдү бир аймактан экинчи аймактарга ташууга оңтойлуу болот жана ошондой эле жол киренин арзандашы күтүлүшү мүмкүн. Бул экинчи пайдасы. Ал эми үчүнчүсү бай кендерге жана ГЭСтерге жетүү жеңилдейт жана ошону менен бирге ички туризм дагы бат өнүгө баштайт. Түндүк түштүк жолу тоолордо жайгаштыргандыктан албетте этият болууга зарыл. Жайындасы тоолордон таштар кулашы мүмкүн, а кыш-жаз айларында кар көчкүлөр. Жаңы альтернативдик түндүк түштүк жолу элге буйруп кыргыздарды мындан бетер бириктирип жана мамилелерди бекемдөөнүн ырыстуу жолдордон болсун. Ой пикирлериңиз болсо жазыңыздар, видео жаккан болсо лайк жүрөкчөнү басып койгонду аябаңыз.